Угатабыз эже. Мыктыбек балам, ушул долбооруң үчүн жараткан сага ыраазы болсун. Ушул берүүнү аян мисалы аян эмесин каналын бул Кыргызстандын баары көрө албайт экен да. Ошон үчүн ушуну бир ЛТРга дагы көрсөтүп койсоңор, же болбосо тиги радиого дагы бир убакытты белгилеп чыгарып койсоңор, ушу баардыгы укса жакшы болот эле деген ниет да. Рахмат. Рахмат сага. Сизге да Аллах разы болсын. Мен түшүнөм сиздин жүрөгүңүздөгү эл үчүн болгон кам. Мен түшүнөм бул жүрөктү. Аллах сизге разы болсын. Бирок тилекке каршы медиа мейкиндикте, телевизиондук, радио мейкиндигинде биз алыбыз жок. Мына иштейбиз деп турган нанды да алдырып коюп жүрөбүз. Ошондуктан аларга биздин тишибиз өтпөйт го. Тетирисинче силер телекөрүүчүлөрдүн укугу көбүрөөк бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Талап кылсаңыздар, балким мен болбосо башка бирөөсүн чыгарар. Негизи эми салык төлөөчүлөрдүн эсебинен багылып аткан мамлекеттик массалык маалымат каражаттары элдин мүдөөсүн аткарууга милдеттүү деп эсептейм. Албетте мамлекеттик көзөмөл менен кандайдыр бир рецензия менен чыгып сүйлөсө болот, Мыктыбек болбосо башка бирөө, бирок дин тууралуу маалымат берилиш керек деп ойлойм.